2028 жылга карата казакстандык жеткинчектер толук бала бакча менен камсыз болушат. Бүгүнкү күндө мектепке чейинки уюмдарда 1 миллионго жакын бала тарбияланууда. Бул өлкөдөгү 2-6 жаш аралыгындагы балдардын 91%га жакынын түзөт. Аны 100%га жеткирүү үчүн 2023-2027 жылдарга арналган мектепке чейинки билим берүү уюмдарын ишке киргизүүнүн планы бекитилди. Тармактык министрлик бул аралыкта бала бакчаларда 3000ге жакын жаңы орун ачылаарын билдирди. Алардын 77 миңден ушул жылдын аягына чейин түзүлөт. Жыл башынан бери жаңы 125 мектепке чейинки билим берүү уюму пайдаланууга берилди. Сегодня проблема решается. Бүгүнкү күндө көйгөй жаңы мектепке чейинки уюмдарды куруу, жеке менчик мектепке чейинки уюмдарга мамлекеттик билим берүү тапшырмаларын жайгаштыруу, ошондой эле иштеп жаткан мектепке чейинки уюмдарды реконструкциялоо жана биринчи кабаттарда балдардын толук күнү менен кичи борборлордун турак жай комплекстерин ачуу жолу менен чечилүүдө. На первых этажах жилых комплексов, мини-центров с полным днем пребывания детей. Ошону менен бирге бала бакчалардагы орундарды бөлүштүрүү процессинин ачык айкындуулугу үчүн кезекти эсепке алуу боюнча бирдиктүү маалымат базасы түзүлдү. Арыздарды электрондук өкмөт порталы, экинчи деңгээлдеги банктардын мобилдик тиркемелери жана жергиликтүү аткаруу органдарынын платформалары аркылуу берүүгө болот. Учурда долбоор өлкөнүн 4 облусунда жүзөөгө ашырылып жатат.